Ат башы айылынын тургуну Дамира Турдалиева 2 жыл мурда социалдык келишим аркылуу алган акчасына нан бышыруучу цех ачкан. Баштаган иши ойдогудай жүрүп 2 жылдын ичинде бир топ ийгиликтерге жетишти. Райондун базарынан нан саткан дүкөн ачып, тапкан кирешесине чоң үй курууну көздөп, учурда пайдаланууну түптөп койгон. Айына 2 баласын алган жөлөк пулун 2 күндө таап жатканын айтып, ийгиликке жетүүгө мамлекет өбөлгө түздү дейт. Кичинекей балдардын пособиясын карап отура бермекмин. Анан уже пенсиянын убагы келип калмак. Андайын эчтеке кыла алмак эмесмин. Бул бир өзүмө бир неме болду го. Бул бир мындай демөөр болду го. Демөөр болду, жакшы буюрса. Эми ушуну алгандай уят болбой кичине жазаш керек болду. Демөөр болду, соцконтракт жакшы эле болду. Дамира айым ат башында тандырдынан жапкандар аз болуп, ага суроо талап жогору болгондуктан аны дагы чыгара баштады. Мындан тышкары нандын түрүн жасап, айылдарга таратууда башында жалгыз иштесе, иш арыбаган сайын 4 адамды жумушка алган. Өзүбүзгө жетет, мисалы үчүн мага демаш күнү выходной болот, түшкө чейин иштейм, түшкө чейин 1000 сом табам. Кээ бирөө кечке чейин иштеп деле таба албай атпайбы. Анда мага жакшы эле. Балдарым каралат, жумушум жүрүп атат. Там алдык биз азыр. Жашап аткан тамыбызды. Жолдошум экөөбүз. Жолдошум камыр жыручу, азыр мен болсо нан жапчумун. Ошо нандан эле тамды алганбыз. Ал эми ушул эле айылдын тургуну Айжан Бакытбек кызы дагы социалдык контракттан 100 000 сом алып, лагман камырын даярдоочу аппарат сатып алган. Айжандын колунан даярдалган ун азыгын айылдыктар жактырып, дүкөндөн күнүнкүсүн күнүнө калтырбай алып кетишет. Мурда бир күндө бир 20 килограмм чыгарсам, азыр 30-40 чейин чыгат бир күндө. Буларды магазиндерге тапшырам. Өзүбүздүн магазиндер бар базарда. Ошол базар ичиндеги бардык магазиндерге тапшырам. Күнүнө тапшырам. Ат башы району боюнча социалдык контракттан акча алып, жөлөк пулдан баш тарткандардын саны жыл сайын өсүүдө. Долбоор башталганда 50 гана үй бүлө алса, өткөн жылы 145 үй бүлө иш баштаган. Быйыл болсо 268 үй бүлөгө пландаштырылып атат. Андан сырткары дүйнөлүк банк боюнча 50 адамга дагы пландаштырылып берилгени жатат. Былтыркы 145 адамдын үй бүлөнүн ичинен эң жакшы кирешеге чыгып, эң жакшы багытта алган үй бүлөлөр бул кондитердик багытта алгандар, мал чарбачылыктар, көбүнчөсү мал чарбачылык багытында алышкан 145 үй бүлөнүн ичинен. Андан сырткары мурдагы жылкы алгандан жыгач цех иштетүү үй бүлө бар. Ошолдун багыты аябай жакшы өнүгүп келген. Облус аймагы мал чарбачылыгына ылайыктуу болгондуктан мамлекет тарабынан берилген кайтарымсыз каражатка башында көпчүлүгү мал жандык алып келишсе, 2 жылдан бери киреше күндө түшүп турчу багыттарга жумшап жатышат дейт адистер. Ал эми баштаган ишин ийгиликтүү алып кеткендер жашоо турмушун жакшыртып, башка жөлөк пулдун көзүн карап жашагандарга үлгү болушууда. Нороза Абылаев, Бактияр Сарсаров, Ала Тоо 24, Нарын облусу.